Ош облусундагы токой чарбалардын ишмердүүлүгү боюнча маалымат. Кыргыз Республикасынын Токой кодексине ылайык, Кыргыз Республикасындагы токойлор жаратылышты коргоочу болуп саналып, жер кыртышын, сууну, климатты жөнгө салуучу жана санитардык гигиеналык, ден соолукту чыңдоочу функцияларды аткарат жана өлкө аймагынын 6,1% ээлейт. Токой менен капталган аянт 1,206,700 гектар. Анын ичинен Ош облусу боюнча токой баскан аянты 112,024 гектар аянтты ээлеп, 9%ды түзөт. Тактап айтканда, Ош облусунда ийне жалбырактуу токойлор 53,539 гектар, 47%ды. Жазы жалбырактуу токойлор 17,659 гектар, 15%ды. Бадалдар 48,079 гектар аянтты ээлеп, 42%ды түзөт. Облус боюнча токойду ыкчам башкарууну, өстүрүүнү, калыбына келтирүүнү, коргоону жана алардын сапаттуулугун жогорулатууну, зыянкечтерден жана илдеттерден сактоону камсыз кылуу жагы 6 токой чарбаларга жүктөлгөн. Ош, Ноокат, Алай, Өзгөн, Карагулжа, Алайкуу. Токой чарбалар жалпысынан 23 токойчулуктан, 81 кыдырмалардан турат жана токойду коргоо жана сактоо иштеринде бардыгы 126 адам кызмат кылып, анын ичинен 84 адам токой сакчылык кызматында эмгектенет. Экме токойлорду отургузуу жана көчөт материалдарды өстүрүү боюнча 2022 жылга токой чарбаларга мамлекеттик токой фондусунун жеринде 130 гектар аянт жерге экме токойлорду отургузуу жана 1,700,000 даана көчөт материалдарды өстүрүү тапшырмасы берилген. Тактап айтканда, 2021 жылга салыштырмалуу 86 гектар аянтка көп экме токойлору отургузуу жана 520,000 даанага көп көчөттөрдү өстүрүү тапшырмасы берилди. 2022 жылга отургузууга жана сатылуучу жарактуу көчөттөрдүн саны облустун токой чарбаларында бардыгы 581,700 даана, отургузууга жарактуу көчөттөрдүн 28 түрү өстүрүлгөн. Анын ичинен себилме көчөттөр 410,400 даана жана эгилме көчөттөр 171,000 даана түзөт. Ал эми токой чарба иштерине керектөөгө, экме токойго отургузууга, мурунку жылдары отургузулган экме токойлорду толуктоого жана көчөтканалардын мектепче бөлүмүнө отургузууга бардыгы 134,100 даана жана калктуу конуштарга жашылдандырууга, отургузуу үчүн сатууга 447,600 даана көчөт материалдары сарпталат. Бүгүнкү күндө Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында мамлекеттик токой фондусунун жеринде 131 гектар аянтка 133,000 даана бак дарактардын көчөттөрү отургузулду. Мындан сырткары, токой чарбалар тарабынан 3,709,730 сомдук 52,812 даана бак дарактардын көчөттөрүн айыл аймактарга жашылдандырууга отургузуу үчүн берилген. Токой фондусунун жерлерин ижарага берүүдө облустун аймагында 6 токой чарбанын жерлеринде жалпысынан 3,689 гектар жер аянты 1,544 жергиликтүү жарандарга ижарага берилип, 5,463,500 сом акча каражаты өндүрүлгөн. Ал эми жайыт жерлерин ижарага берүүдө жалпы 670 жайыт пайдалануучуга 58,118 гектар аянт жери берилип, 4,466,500 сом акча каражаты өндүрүлгөн. Токой мыйзамдарын бузууга каршы күрөшүү. Ош облусундагы 6 токой чарбанын аймагынан 2021 жыл ичинде жалпысынан 469,400 сомдук 27 токой мыйзамдарын бузуу иш материалдары катталган. Каржылоо боюнча республикалык бюджеттен 2022 жылга карата токой чарбаларга жалпы 277,346,000 сом каралган. Анын ичинен Ош облусуна 35,370,400 сом каралды. Ал эми 2022 жылы токой чарбалардын атайын эсебинен киреше бөлүгүнө жалпы 37,836,700 сом пландаштырылган. Анын ичинен Ош облусуна 4,411,300 сом пландалган. Ал эми Дүйнөлүк банк жана Глобалдык экологиялык фонду тарабынан каржыланган Кыргыз Республикасында токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоорунун алкагында Ош облусу боюнча пилоттук Карагулжа токой чарбасы тандалып алынып,
аталган токой чарбалардын материалдык техникалык базасын жакшыртуу максатында 47 миллион 998 миң 131 сомдук акча каражаты каралып, кеңсе эмеректери, компьютердик техника жана жабдуулар, токой сакчылар үчүн 4 үй кордон, керектүү шаймандары менен бирге 1 кичи трактор жана облустагы башка токой чарбалар менен бирге 6 дана УАЗ автомашина, өрт өчүрүүчү шаймандары менен алынып берилип, жана 1 километр алыстыкта көчөтканага суу чыгарылган. Мындан сырткары, Карагулжа районунда 9 айыл аймагындагы 1142 жакыр үй бүлөгө 966.988 сомдук 17.130 даана алма, өрүк көчөттөрү алынып берилип, жардам көрсөтүлдү. Кыргызстандын мөңгүлөрүн сактоо 21 кылымдын жалпы улуттук милдети болуп саналат. Тарых жана ата-бабаларыбыз наркы өмүрү менен бааланган. Бизге баа жеткиз байлыкты таштап кетишти. Бул байлыкты жана жашоону сактап калуу андан маанилүү эч нерсе болушу мүмкүн эмес маселе. Жаратылыш байлыгы бул биздин ата-бабаларыбыздан калган мурас эмес. Ал келечектеги муундардан карызга алынган ресурс.